Assalamu alaikum Kırgız halkım. Bugünkü Novruz bayramыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аллахым ар дайым жолуңуздарды ачсын, ден соолугуңар чың болсун. Тынч аман кыргыз элибизге аман эсен иштеп барабыз. Бүгүнкү жасап аткан менин видеоролик кайрылуу. Бүгүнкү кыргыз бийлигине Атамбаев Шаршеновичке бүгүнкү күнгө чейин эмне жумуш жасады? Кыргызстан өнүксө өз мекенибизде иштейбиз деп канча мигрант, канча кыргыз даже күн санап күтүп келүүдө. Мынакей шайлоого чейин элге жакшы көрүнүшөт. Бүт колумдан келем, аны кылам, буну кылам деп элди ишендиришет. Мынакей бийликке отургандан кийин элди бир да депутат ойлоп койбойт. Мынакей Атамбаев президент болгондон бери Кыргызстан алдыга жылган жок, артка кетти, наоборот, карызга батырды. Мынакей карагалачы 3 тонна алтынды Туркияга чыгырып алды деп айтып жатышат. Видеолору дагы бар. Вот Атамбаев кача турган жери Туркияда. Мынакей биздин Акаев Москвага келди, Бакиев Беларусь. Атамбаевдин кийинки месясы вот Туркияга. Атамбаевдин семьясы, үй жайы, бүт байлыгы Туркияда жайгашкан. Муну бүт эле кыргыздар билет. Жакындагы чегара маселесин карагылачы. Şu күнгө чейин чегара маселеси чечилбей келатат. Кыргыздын канча жерлери сатылып кетти, канча жерлерин Өзбекстан, Тажикстандар уже кирип келди. Биздин бийликтер каягда кудулдардыкка асылышып, кыларга иши жок. Кудулдарга асылышып, Тынарга, Рахманга. Вот мынакей Кыргызстанда болуп аткан көрүнүштөрдү күлкү менен элге жеткирген ушу эки инсан эле болот. Мындайча айтканда оппозиция. Болду. Bundan ары жол бербеш керек. Канча байлыктарыбыз жок, мынакей кыргыз алтын кунтөрү кыргыз элине иштесин деп Садыр Жапаров канча күч аракетин жумшап атат. Бүгүнкү күнгө чейин ошол маселе менен жүрөт. Мынакей кыргыз үчүн күйгөн адамдар бир да Кыргызстанда калбады. Бийлик куугунтуктап бүттү. Мынакей Ташиев, Мырзахматов, мынакей кыргызды оңдойм деген инсандар, жигиттер бөтөн жерде жүрүшөт, бийликтин куугунтугун алып. Биздин азыркы бийликтегилер өздөрүнүн чөнтөгүн ойлоп иш кылышат. Бизде ошо Кыргызстан өнүксө, ар бир орустун оозун карабай өз мекенибизде иштесек, өз семьябыздын астында болсок, кандай гана чоң бакыт. Көртиликтин айынан ушинтип Москвага, бөтөн жерге келип иштеп жүрөбүз. Келе туугандар, мындан ары талаптоонго жол бербей, Садыр Жапаров, Камчек Ташиев, Мелис Мырзахматов мынакей кыргыз үчүн иштейбиз, Кыргызстанды өнүктүрөбүз деген инсандарга өз колдообузду көргөзүп, кегиле жаштар жети өлчөп биргесип, темирдей катуу бийликти орнотконго ушул инсандарга жардамыбызды берели. Атамбаевдин уже күнү бүтүп калды. Карап турасыңар, саналуу күндөн кийин Атамбаев мындайча айтканда качат. Уже Кыргызстанда башталып турат митингдер ар областтарда. Уже Атамбаев кетсин деген.